Assalamu alaikum рахматуллахи ва баракату. Урматтуу бир туугандар, маму мусулмандар, мен азыр көптөн бери ушу ниеттенип жүрдүм эле. Өзүмдөн касташымды зыярат кылып кетейин деген ниетим бар эле. Анан Аллахтын өкүмү менен ушинтип бир байкелерибиз кайрылып калды эле. Ушундай бизде бир тыйыныбыз бар, зекетибиз бар эле, ошону кимге берсек болот деп кайрылгандыктан анан ошондо дароо ошол касташым эсиме келди. Анткени бул касташым 15 жылдан бери эки бөйрөгү иштебей жардамга муктаж болуп жүргөн учуру 15 жыл болду. Урматтуу туугандар, эми элестетсеңер, бүткүл денеси иштебей, колу буту иштебей аткан адамдар дагы Кудайга шүгүр айтат экен да. Аллах, Кудайыма шүгүр, анткени биз өз тамак жегенибизди өзүбүз чыгарабыз, заарабызды өзүбүз чыгарабыз деп ошолор шүгүр айтат экен да. Мына эки бөйрөгү иштебеген инсандарга боор ачыйт экен да ошолорчу. Анан менин Алтынбек досум Макей келдим. Алтынбек, Алла таалам ооруну берүүчү, Алла таалам шифасын да берүүчү Алла таалам да. Анан ар бир кыйынчылыктын артында эки жакшылык жатат экен. Сөзсүз жакшылык болот. Эч үмүтүңдү үзбө. Алтынбек концерттерди уюштуруп, ортодо баягы трансплантацияга аракет жасаптыр, бирок эч баягы акча толук чогулбай калганына байланыштуу ошо токтоп калыптыр да ал процессчи. Эми урматтуу эл журт туугандар, Алтынбектин үмүтүн үздүрбөй, азыр да болсо кеч эмес, ошо төмөндөгү реквизиттерге Алтынбек номериңди айтып койчу. Телефон номериңди. 0776 46 84 41. Жумасына 2 жолу кем айдалек. 3 жолу туугандар, жумасына 3 жолу. Мен Алтынбекке айттым, ушундай кылып видео. Жок, ошол эле номерде 776 46 84. Телефон. Анан төмөндөгү мына мен көрсөтүп аткан ошол номерге чалып, реквизиттерге М-банкка жөнөтөсүздөр. Бирок жөнөтөрдөн мурун Алтынбек менен байланышып тактап алсаңыздар болот. Себеп дегенде азыр чуулумдар да көбөйдү. Эми Кудай буйруса Алтынбек, үмүтүңдү үзбө. Алла ыраазы болсун. Аслан байке, Алла ыраазы болсун сизге дагы ушинтип баягы өз баягы Алла таалам ырыскысын берген экен. Ошонун баягы милдетин, мусулмандык милдетин аткарып 100 000 сом ошо зекетин берди. Аллах ыраазы болсун сизге дагы. Биз ушу ортодо жөн эле бир көпөрө болуп, маалыматтык мындай бир полени жаратып берип жүрөбүз. Биздин эч бир тиешебиз жок бул жерде акчага, бир эмеге. Анан бул Алтынбек айтып атпайбы? Мага Кудайга шүгүр жетет. Мага эчтекенин кереги жок. Ошо элге кайрылуу кылбай эле койчу депчи. Менден да муктаждар бар да депчи. Аллах, карасаң ушундай адамдар ушинтип шүгүр айтып атат. Аллама шүгүр, ырыскым жетет деп атат. Болбосо мечиттин алдыларында 6 санаман, сүткөтөй болом, күчүктөй болом. Кандай балдар, кыздар жүрөт кайры сурапчы. Субханалла. Мактуу эл журт эме кылалык. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.